...2018 апрель айы Жалал Абад шаарынын Борбордук базарынан өрт чыгып, жыйынтыгында андагы соодагерлер эри чыгымга учураган. Соодагерлердин эң азы 150 000 сом зыян тартса, эң көбү 1,5 миллион сомго чейин чыгым көрүшкөн. Кимге бара аласың, ким бере алат бизге? Айткылайсың, мына элдин баарын ушунча элдин сарсанасы. Мен комайлы мына 100 000ден ашык товарым, мага окшогон канча миңдегендерин жоготкондор бар. Ким угат мына биз турабыз, ким келип биздин акыбалыбызды сурады. Акыбалыбызды сурап койсо деле капа болбойт элек. Борбордук базар андан бери оңдоп түзөөдөн өтүп, бүгүнкү күндө өз кардарларын тейлеп жатат. Ошентсе да өрткө каршы эрежелердин канчалык деңгээлде сакталганын жеринен билүү максатында Атайын өрткө каршы кызматынын машыгуусуна катыштык. Өрт өчүрүү унаасы базарга кирери менен бир канча тоскоолдуктарга кабылды. Жол боюна товарларын жайып алган соодагерлер өрт өчүрүү унаасы келгенден кийин гана жыйноого шашылды. Bizde өрт кысыгында ар бир секунд кымбатка турганына байланыштуу өтө бул көп жоготууларга учурайбыз да. Анан азыр дагы бир байкасаңыздар керек, биздин ушу сатуучуларыбыздын тез машыгуу өтөрүнө байланыштуу профессионал болуп калганына. Камераны жана бизди көрөрүбүз менен эле жолдорду ачып, азыр өрт өчүрүүчү автоунаа келет экен деп жолдорду тазалап атат да. Бул жерде мен сатуучулардын өздөрүнө кайрылат элем да, бул жерде bizde aldаған жоқ, өздерін өздері алдап атышат да. Себеби ошо баалуулуктар, ошо материалдык товарлары бүт барды өздөрүнүкү. Бүгүн азыр 5 мүнөттө ачып коюп туруп алдаган менен өрт кырсыгы учурганда кайрадан эле бизди күнөөлөшөт да. Бул жон гана учение катары, машыгуу катары. Эгерде кокусунан Кудай сактасын өрт кырсыгы каттала турган болсо, мындай тургула, бияка жылгыла, мына яшикти алгыла, наркы деген сөздөр болбойт эжелер. Өрткө каршы кызматы бул сыяктуу түшүндүрүү иштерин жана машыгууларды план боюнча өткөрүп турат. Анткени менен соодагерлер эрежелерди так сактоонун ордуна товарларын жайып, жолдун жарымын ээлеп алышкан. Кокустан өрт чыга турган болсо, дароо ала коебуз деп ишендирип келишет. Муну алдыда турган нерселер, булар азыр мына көрүп атасың, коробкаларды койдук. Кечке мал мына жерге чейин жыйнап алып кетебиз. Азыр келсе, мисалы, мен алып коем. Бул алынып коюла турган нерсе. Негизи уруксатпысың? Уруксатыбыз бар мына жерге чейин. Эми азыр мына товарларын ондай көп маалда кичине алдыга чыгарып сактабыз. Кечинде кайра алып кирип коесуң. Өрткө каршы кызматынын билдиришинче, Жалал Абад шаарынын Борбордук базары өрт коопсуздугуна толук жооп бербейт. Өрт коопсуздугуна калтырылган жолду бошотуу боюнча бир нече ирет эскертүүлөр берилген. Борбордук базардын жалпы аянты 2000 метр квадрат болсо, анын муниципалдык менчигинде 88 сотук жер калган. Аймерим Талантбек кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.